Бүгүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адыл Бийбосунов Кыргызстандын генералдар клубунун төрагасы Садырбек Дубанаев менен бирге генералдар Курманбек Кубатбеков жана Абдылда Суранчиев шаардык милициянын өздүк курамы менен жолугушуу өткөрдү. Максат эмнеде? Негизги максаты бул улуттук насилди, ошондой эле менталитетти, ан сезимди, руханий дөөлөктөрдү жогорулатуу боюнча иш жүргүзүү. Иш-чаранын башталышында генералдар кызмат учурунда курман болгон шаардык милициянын кызматкерлеринин элесине таазим этип гүл коюшту. Белгилей кетсек, милиция кызматкерлери менен болгон бул жолугушуунун негизги максаты Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлеринин руханий, адеп, ахлактык деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков мурда белгилегендей, ар бир жаранды урматтоо, бийик адептүүлүк, тартип жана жоопкерчилик сыяктуу сапаттарды өздүк курамдын арасында бекем орнотуу болуп саналат. Генералдар клубунун төрагасы Садырбек Дубанаев өз сөзүндө милиция кызматкерлеринин руханий жана адеп ахлактык жактан өсүп өнүгүшү маанилүү. Себеби милиция кызматкерлери жарандар менен тыгыз иш алып бараарын, алардын ортосунда мамилетчин ыкластуу, ачык жана бири-бирин сыйлоодо болушу керектигин белгиледи. Жыйынга катышкан генералдар Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамын өз ишине компетенттүү жана кесипкөй болушуна, элдин кызыкчылыгы үчүн гана кызмат кылууга чакырышты. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы.